Нурлан Албанов кесиби боюнча агроном, илимий изилдөө мекеменин ботаникалык бактын, мөмө жемиш бактардын лабораториясынын илимий изилдөө кызматкери болуп 2002 жылдан бери эмгектенип келет. Учурда да мына ушул 70 гектар айынтта бактардын түрүн өстүрүп, түрдүү изилдөөлөрдү жүргүзүп жатабыз дейт. Мисал үчүн мөмө жемиш бактарынын ичинде кире турган бактар болсо бул алма бак, алма бактары, кара өрүк бактары кирет, алмурут бактары, гилаз бактары. Бакты бутоо бул агротехникалык ыкма болуп саналат. Бакты туура жана өз убагында бутоо мөмөсүнүн чоңдугуна, бактын түшүмдүүлүгүнө жана өсүшүнө өбөлгө түзөт. Жалпысынан бакты бутоонун 4 түрү бар. Алардын биринчисине токтолсок, 3-4 жылдык бактарга колдонулат. Аталган ыкма анын форма алуусуна шарт түзөт. Кайсы бутактарды кесиш керек экендигине адис токтолуп өттү. Бул формировка кыла турганда биринчи максатыбыз бул бактын ылдый тамырынан баштап өйдө өсүп келаткан жагында 40 сантиметрге чейин могул жер таза болуш керек. Формировка кыла турганда биринчи ярус, анан экинчи ярус деп создавать этиле турган нерселер болот. Ичкиси негизи ярус, биринчи ярус 4 бутактан болот да. Бул убагында 2 жыл мурун кесилген бак. Азыр бул формировкасы болуп турат. Андан кийинкиси биринчи ярус. 1 бутак, 2 бутак, 3 бутак, 4 бутак болуп турбайбы? Бул биринчи ярус деп айтылат да, ылдый жагынан кетип бараткан бактардын. Ошонун 2 жылдан бери туран өсүп калган бактар, бутактар бул ички бутактар болуп эсептелет. Көрүп атасыздарбы, могу ички бутактар. Бул ички бутактардын баарын алышыбыз керек. Ортосун ачышыбыз керек. Бул максат эмне үчүн жасалат? Түбү ортосуна кийин күндүн нуру тийиш үчүн ортосун ачып алдык. Негизи максатыбыз бакты кеңейтүү. Формировканын эмеси кеңейтүү түрүндө жасалат да. Могу бутакты ала кетсек, бири-бирине бир бутактын экинчи бутакка чейин ортосу 30-40 сантиметрден түзүлүш керек. 15-20 жылдай өскөн алма, алмурут, алча, өрүктүн бактары өзүнүн мөөнөтүн өтөп бараткан болот. Адис билдиргендей, карып калган бактын байлаган мөмөсү майда болуп, түшүмдүн көлөмү азайып кетет. Ошол себептен бутоодо 2 жылда бир жашартуу ыкмасын колдонуу зарыл. Мондай чоң бактарда жасалат. Жашын айта кетсек, бул 20, 25, 30 жылдык бактарда жасалат да. Жасартуу максаты, негизги максаты бул бактарды ылдыйлатып, чоң бутактардын кесип, анан кийин жаңы мөмө байлачу бутактардын пайда кылуу да. Ошонун негизинде бул жашартуу ыкмасынын негизинде бул бакты дагы көп жылдарга пайдаланып калышка мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Агрономдун айтымында, бутоонун ар бир аймактык климатына жараша өз убагы болот. Жана ошондой эле ар бир бактын өзүнүн түрүнөн көз каранды. Мисалы, алма бактары 1 жылда 1 жолу буталса, ал эми өрүктүү 2 жылда бир. Бутоонун мезгилдерине токтоло кетсек, Ысык көл жана Талас областарында февраль-март айы туура келет. Күйдө эгер аба ырайы сууга эмес, ушу азыркы убакта жылуу эле болуп атпайбы? Жылуу мезгилинде чүйөрөндө кыла берсек болот бу, декабрдан баштап эле. А эгер нарынды алсак, нарындын сууктугу кышында аябай эле катуу, ошон үчүн алардыкы бизде апрель-мартта жасала турган жумуштар алардан майда башталат. 4-үнчү ыкмасы бул бийик өскөн бактарды ылдыйлатуу болуп саналат. Ал мөмөнү чогултууда жеңил болушуна жана күндүн нуру бакка бирдей тийиш үчүн аткарылат. Алма, өрүк, алчалардын тегиз жана өз убагында жетилип бышуусуна жакшы шарт түзөт. Ылдыйлатуу ыкмасы бул 4-5 метр, 6 метрге чыгып кетпедиби? Ошондо могу чоң капталда кете турган бутактын үстүнөн өйдө жагын полностью эле алып салышыбыз керек. Ошондо бул бак ылдыйлайт. Ылдыйлагандан кийин жаңы бутактар пайда болуп, бунун алманын өзү түзүлө баштайт да. Турган бутактар бул ошо 20 жылдык бактарда пайда болот да. Ушул бутактар жирообразующий. Бул бутактардын эч кандай пайдасы жок бутактар деп эсептелет. Ошонун негизинде бул бутактарды сразу моментально алып салыш керек да. Кереги жок бутактар. Булар түшүм да бербейт. Жөн эле бактын витаминин алып, тамак затын жеп турган эле зыянкеч бутактар болуп эсептелет да.
Бир карын майды бир кумалак чиритет дегендей эле бактардагы ооруп калган бир эле бутак бүтүндөй бактын курап калышына жеткирет. Андыктан санитардык бутоону бир жылда бир жолу дарактын абалын карап, эгер карарып бара жаткан бутак байкалса, дароо кесип салуу шарт дейт Нурлан мырза. Курап калган бир бутагыбыз турат. Муну убагында алып салбасак, бул өзүнөн өзү ооруларды алып келип, бакты өстүрбөгөнгө аракет жасай турган бутактарда. Бул мучнистар астан алып келет, бактын негизи курап калышына алып келет да. Бул өзү башынан уже пораженный бакт болуп эсептелип атпайбы? Карабайсыздар, бул могу ооруп турган бак да, бутак. Ооруп, бул эмнеден ооруганы да белгисиз болуп атат, бирок ооруп турган бутагы көрүнүп турат да. Мындай оору бутактардын баарын сразу алып, кесип салышыбыз керек дагы. Бул бутактарды убагында бактын ичине таштабай, алып чыгып, өртөп салуу ыкмасы керек. Өртөп салыш керек да. Кийинки келечекте дагы башка бактарга бул оорулар жукпаш үчүн. Бакчадагы дарактар бүчүрбайлай электе аны бутаган соң түрдүү курт кумурскалардан алдын алуу максатында дарылоо туура. Ал үчүн кайсы дарыларды колдонуу эффективдүү? Ошондой эле кандай ыкманы пайдалануу керек экендиги жөнүндө Азиз төмөндөгүлөргө токтолду. Ядохимикаттардын составына кирет. Бул жана бардоз суюктугу деп коебуз, бардовская жидкость, смесь. Ошону убагында ал могу бүчүр ачы электе дарылап калышыбыз керек. Ал ыкма, мисалы үчүн, эрте жазда бүчүр ачы электе ар бир мөмө жемиш бактарына себиш керек да. Мисалы үчүн, алмурут, алма, кара өрүк, абрикос бүт барына кете бере турган дары. Бүчүр ачы электе дарылап алсак, бул келечегинде курт кумурскалары көп түшпөгөн, оорубаган бактардын болушуна талапкер болот да. Үстүнөн өйдө бактын башынан ылдый бери себишибиз керек. Анан түптөрүнөн бери тегерете, алманын тегеретине жеринен бери себишибиз керек да. Агроном билдиргендей, бакчадагы бактарды өз убагында бутоо, курт кумурскалардан жана түрдүү оорулардан алдын алуу процедураларынан өткөрүп турсаңыз, түшүмүңүз мол жана берекелүү болот. Айзада Нурадилова, Гүлчөр Агзымкулов, Нью ТВ.